Улуу жеңиш күнүнүн 81 жылдыгын утурлай Ысык көл районуна ооган согуштун ардагерлер коому тарабынан жаш муундарды аскердик мекенчиликке жана патриоттуулукка тарбиялоо максатында район аймагында Зарница аскердик спорт оюну уюштурулду. Белгилей кетсек, бул аскердик спорт оюн райондо 25 жылдан бери ооган согушунун ардагерлеринин демилгеси менен салттуу түрдө өткөрүлүп келет. Окуучулар үчүн Зарницаны мекенге сүйүүгө, патриоттукка бүт бар мына жылга ушу военный часттан школа эмес, военный часттан өткөрүп атабыз. Окуучулар ушу военный частты эмелер солдаттар көрсүн, военный частты көрсүн деп жылга ушу Зарницаны 3 жыл болду. 3 жылдан бери алып келип берип атам өзүм. Улуу жеңиш күнүнүн 81 жылдыгына арналган Зарница аскердик спорт оюну Григорьевка айылындагы аскер бөлүгүндө өттү. Аскер бөлүктө өтүшү өзгөчө маанилүү, анткени мектеп командалары чыныгы аскердик шарт менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алышып, аскер кызматкерлеринин күнүмдүк турмушун көрүп, алардын даярдыгын, машыгууларына күбө болушуп, мелдешке келген командалар жоокерлердин катышуусунда күч сынашканы иш-чаранын таасирин күчөттү. Равняйсь! Смирно! На первый, второй, рассчитайся! Первый, второй, первый, второй, второй, первый, Второй, первый. Улуу ата мекендик согуштун 81 жылдыгына арналган Зарница аскердик мелдешүү Ысык көл районундагы мектептер арасындагы мелдешүү болуп өтүп атат. Азыркы тапта мелдешүүлөрдүн алкагында бул жерде саптык машыгууларды жана ошондо спорттук мелдешүүлөр болот. Бул жерде гира көтөрүү, 300 метрге чуркоо, ушундай мелдешүүлөр болот. Анын аягында жыйынтыктап мектептерге орундарды берет. 1-2, 3 орундарды. Жеңиш күнүнө арналган Зарница бул жөн гана оюн эмес, ал окуучуларды тарбиялоонун, биримдикке чакыруунун жана мекенчилдик сезимди күчөтүүнүн мыкты жолу болуп саналат. Мындай иш-чаралар жаш муундун мекенчил рухун чыңдап, өлкөнүн келечеги болгон өспүрүмдөрдү туура тарбиялоодо өзгөчө мааниге ээ. Бул өтүп жаткан байланышка өтө ыраазыбыз. Бунун аркасында көптөгөн окуучулар өзүнүн ичиндеги болгон максаттарын ишке ашырып, жана өзүн тааныта алды. Жана райондук иштер боюнча биз өзүбүздү таанытып, спорттук иш-чаралар өтүп, жана ушундай военный уставдардын баарын жаттадык. Спорттук иш-чаралар болду, ошонун аркасында эле агайларыбыз менен болуп, военныйга көптөгөн кызыккандарды таптык. Ушундай военный частты көрүп атабыз. Сиздерге да чоң рахмат уюштуруп бергениңиздерге. Зарница аскердик спорт оюнуна Ысык көл районунун Семеновка, Ананьево, Карой айылдарынын мектеп командалары катышып, иш-чаранын соңунда 4 команданын мыктылары аныкталып, атайын даярдалган сыйлыктар тапшырылды. Айсел Телек кызы, Сталбек Саманчиев, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Ысык көл районунан.